Ассаламу алейкум, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Оштун так центринде жайгашкан, келечектеги Алайская 35 адресинде жайгашкан көп кабаттуу элитный домдон сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көрсөтүп түшүндүрүп бермекчибиз. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден мен сиздерге жакшылап адресин түшүндүрүп берейин. Келечек базарындагы мына ушул Алайская 35 адресиндеги жайгашкан көп кабаттуу элитный домду билесиздер. Мына ушул домдо 3 бөлмөлүү батир сатылат экен. Негизи бул дом 4 блоктон турат. Бул жакта биринчиси А блок, Б блок, андан ары кете берет. Ал эми сатыла турган 3 бөлмөлүү батир болсо, мына ушул А блокто жайгашкан. Негизи бул 12 кабаттан турат. Ал эми сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул 12 кабаттуу домдун 5-кабатында жайгашкан. Андыктан сиздер сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кириш үчүн мына ушул А блоктун 2-подъездине барып, кирип 5-кабатына көтөрүлөсүздөр. Кана жүрүңүздөр, кеттик. Сиздерге сатыла турган батирди көргөзүп түшүндүрүп берейин. Мына ардактуу замандаштар, жанагы сатыла турган 3 бөлмөдөн турган батирге дагы келип калдык. Азыркы учурда бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, подъездинде турабыз. Подъездин көрүп атасыздар, подъезди кеңири сонун экен. Кааласаңыздар ушул жактагы лестница менен чыксаңыздар болот. Кааласаңыздар бул жакта лифт бар кызматта. Ушул жак менен дагы чыксаңыздар болот. Ал эми бул жагы коридор болуп калат. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул тарапта. Азыр сиздерге бүт бардык маалыматын алып, көргөзүп, түшүндүрүп, баяндап беребиз. Жакшылап назар салып туруңуздар. Үйдүн эсигинин жанында турат. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Ден соолук иштер жакшыбы? Алхамдулилlah. Сатыкка койдуңуздар. Сатыкка койдук. Жакшы, 3 бөлмөдөн турган батир экен. Элитный домдон 5-кабатта жайгашкан. Айтыңызчы, 3 бөлмөлүү батирдин квадрат метри канча болуп калат? 101 метр квадратта. Кенен экен, жакшы. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, жакшы брондолгон бекем эшик коюлган экен. Ушул эшикти ачып кире бересиздер. Пол ламинат. Бул жака киргенде эле прихожка болуп калат. Дубалдарын көрүп атасыздар, моющий жакшы бойлор. Потологу гипсокартон деп аталат да, ага? Гипсокартон үстүнөн обои чапталып, краска берилген да. Жакшы. Жакшы, прихожкага кире беребиз. Бул жака түз кире турган болсоңуздар, конок бөлмөсү, сол тарапта ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, жана ошондой эле балдардын уктоочу бөлмөсү жайгашкан. Ал эми оң тарапта болсо кухня жайгашкан, аялдардын экинчи офиси деп атап коебуз. Бул жака биринчи конок бөлмөсүнөн баштай берели. Мына ардактуу замандаштар. Пол ламинат, дубалдарын көрүп атасыздар, моющий обой, айнек терезелери пластик, темир тосмолор да коюлган, отопление бар, потологун да көрүп атасыздар, өтө сонун жасалган. Жакшы. Конок бөлмөсү кеңир экен. Бул жакта бөлмөлөрдүн узун турасын билбейсизби ака? Приблизительно айта алам да. Ушул ширинасы 5ке, бул жагы узуну 9 да. 5ке 9. Жакшы. Бул жакта дворда кенен экен да. Балдар кеңири ойной берсе болот экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, балдардын площадкасы бар, скамейкалар дагы бар экен, бүт бардык условиялар бар. Эми бул жакта өзүңүздөр билесиздер, киргениңиздерде охранасы дагы бар, воротасы дагы бар. Видео наблюдениялары да бар да. 24 саат. Бүт бардык условиясы бар экен. Бул жак кандай болуп атат экен? Паркингби? Бул жак автопаркинг, подземный. Жакшы. Калоочулар болсо алып алса болот. Месталар бар азыр. Только өзү коет тең алып алып, Өзү коет, өзү местасы дайындалат, ошол жерге кое берет алып. Жакшы. Бул дом негизи канча кабаттан турат экен? Негизи 10 кабаттан, ошо биздики 5-этажда турат. 10 кабаттуу элитный домдун 5-кабатында экен. Конок бөлмөсүнүн узун турасын айтты, 5ке 9 деди. Жакшы. Бул жактан чыгабыз дагы ата-энелердин уктоочу бөлмөсүн көргөзөбүз. Бул жагы прихожка болуп калат. Прихожкасын көрдүңүздөр, кеңир экен. Жакшы. Бул жак ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Жакшы. Пол ламинат экен. Дубалдары моющий жакшы бой. Потолок көрүп атасыздар, ночной потолок, лампа, бүт барды коюлган, жакшы кеңир экен. Бул жакта атайын жасасыздар да? Өзүм зериккенден кээде. Жакшы. Айнек терезелери пластик экен, темир тосмолор бар, отоплениясы дагы бар экен. Кышында кандай ысыйт экен? Кышында жакшы, өтө майкачан жүрөбүз. Жакшы ысыйт да. Ремонтун келтирипсиз ама, сонун болуптур. Жакшы. Бул узун турасы канча болуп калат спальныйдын?
Спальныйдыкы да ошо зал менен эле бирдей, бир кичине болсо бир узун жагынан 2 метр кичинераак болушу мүмкүн. Так ошо бирдей эле. Бирдей эле, жакшы. Мына ардактуу замандаштар, эми өзүңүздөр дагы кийин келип толук маалымат алып көрүп кетсеңиздер болот. Бул жак болсо балдардын уктоочу бөлмөсү. Жакшы жарык экен. Бул дом негизи эми мындай элитный домдорду баарыбыз эле билебиз. Сквозной дом экен, жакшы. Сквозной. Жакшы, эки жактан тең күн тие берет. Айнектерди ачып койсоңуздар шамалдап калат. Жакшы. Дубалдар моющий обой, потолокторун көрүп атасыздар. Натяжной потолок болуп сонун жасалган. Люстра, лампа, бүт бардыгы коюлган. Терезелери пластик, темир тосмо бар, отопление бар. Жакшы. Айтыңызчы ака, бул жакта эми үйдү сатып аткенсиз, бул жактагы эмеректер, дивандар, кроваттар кандай болот? Калабы кетеби? Ушу мебели менен кошо сатып атабыз, бардык нерсеси калат. Жакшы. Биз ушу кийимдерибизди, идиштерибизди алып кетебиз, калганы полный калат. Калат. Подарок тең, Жакшы. Азыр биз сиздерге балдардын уктоочу бөлмөсүн көргөздүк. Жакшы. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, азыр биз сиздерге балдардын уктоочу бөлмөсүн көргөзүп бердик. Бул жак коридор болуп калат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Оң тарапта болсо санузел, ванна жайгашкан. Жакшы. Көрүп атасыздар, жап-жарык экен. Полу, дубалдары кафель, потологу пластик, жарык бергич лампа коюлган, вытяжка бар. Бул жакта көрүп атасыздар, чоң душевой кабина дагы коюлган экен. Ал эми жанында болсо Аристон экен. Аристон канча литрлик ака? Аристон 80 литрлик. Жакшы, чоңунан эле коюпсуз, жакшы. Өтө сонун. Жакшы. Өтө сонун экен. Бүт бардык семьяга жетет 80 литрлик Аристон. Бул жакта раковина, күзгү бүт бардыгы даяр экен. Негизинен айтканда эле келип эле эчтемкени кылбай, таптаяр сонун болгон элитный батирде жашай берет экенсиздер. Ал эми бул жагы болсо ажаткана болуп калат. Дубалы, полу бүт бардыгы кафель экен, көрүп атасыздар, жаркырап турат. Потологу пластик, жарык бергич лампа коюлган, вытяжкасы бар. Оң тарапта раковина, унитаз, бүт бардыгы жакшы. Ал эми бул жакта болсо кухня болуп калат, аялдардын экинчи офиси. Пол ламинат, дубалдары моющий, жакшы обой, терезелери пластик, темир тосмо бар, отопление бар. Потологунда көрүп атасыздар, сонун жасалган. Эмеректерин караңыздар, өтө сонун, жаркырап сонун болуп көрүнүп турат. Стиралканы ушул жерге коюп кетесиздер. Газ, печка ушул жакта, раковина, бул жакта вытяжкасы дагы бар экен. Кухонный эмеректер дагы калат да экен, Ооба, ушулардын баардыгын калтырабыз. Жакшы. Азыр сиз эми айткан баанын ичинде булар кирет экен да? Ошо биз айткан баанын ичине кирет да. Жакшы, өтө сонун. Эчтемке кылыштын кереги жок экен, эчтемке сатып алыштын кереги жок экен. Кирип эле жашай берет экенсиздер, жакшы. Дагы бир нерсени айта кетели, бул жакта 3 бөлмөлүү батирдин бүт бардык эшик терезелери бирдей экен, көрүп атасыздар, жакшы дизайндагы баалуу эшиктер коюлган. Караңыздар. Ал эми туалет менен душтун бул айнектери пластик. Көрүп атасыздар, эшиктери дагы сонун коюлган. Жакшы, бул жакта дагы мини шкафчик бар экен. Кийимиңиздерди тизип, бут кийимиңиздерди койсоңуздар болот. Жакшы, полкалар бар экен. Бул жакта автомат бар экен, жакшы. Бул жакта домофон бар экен. Бул жактан чалганда ачып кое бересиздер да? Кандай болуп калат? Өзү ошондой кылып иштетсе болот, бирок биз азыр аны колдонбойбуз дагы да. Негизи иштетсе болот. Иштетсе болот, ооба. Жакшы, удобствосу бар экен. Интернетте коюлган ошол. Wi-Fi дагы бар, Wi-Fi да бар. Жакшы. 5-чи бөлмөдө жайгашкан экен. Документ кимдин атында ака? Документ атабыздын атында. Атабыздын атыңызда. Эми документинен проблема жок, келип өткөрүп берип коёрат, Бардык тех паспорттары бар. Жакшы. Эми баасын айтың ака, баасын канча деп атасыз? Баасын 95 деп койгонбуз. 95 миң доллар деп. 95 миң доллар экен, жакшы. Кеми болобу анан? Жакшылап жүрүп бересиздер, алам деп келип, реальный клиенттер болсо, Алам деп чындыгы клиенттер болсо сүйлөшүп кичине бир аз келишебиз да. ырымына жараша түшүрүп берет экен, жакшы. 95 миң доллар кеми жакшы эле болот дейт. Айтыңызчы, обмен жолдору барбы? Балким жер үйгө же машинага дей турган болсо. Жок, бизге азыр наличка эле. Только наличка экен, жакшы. Ошону эске алыңыздар, ардактуу замандаштар. Кошуналар кандай экен? Жакшы элеби, ызы чуу кылбайбы? Эми алыскы туугандан жакын кошуна дейт го. Кошуналарга Кудай кааласа жалп жок, бардыгы тынч жашайт. Жакшы. Баары бири-бири менен ынтымакта. Кышында жакшы ситтедиңиз. Кышында өтө сонун. Условияларын айта кете турган болсок, суу, свет, канализация, отопление
бүт бардыгы, газ дагы бүт бардыгы бар экен, а? ооба баардык нерсе бар, анан кийин баардык нерсе да доступный жерде жайгашкан, базардын жанында, мектеп, садик баардыгы бар иншалла. Жакын, пешком. Жакын пешком. Жакшы. Болуптур экен, онда ийгилик, жакшылап алыңыздар, а? Рахмат. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге элитный домдон сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердим. Эгерде кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, мен бул жакка үйдүн эсин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, келип, көрүп, толук маалымат алып, баасын келишип алсаңыздар болот. Өзүңүздөр уктуңуздар, көрдүңүздөр. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздар ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.